Япон ыктыярчысы Аюму Ватанабе Нарын шаарына келип, Нарын облустук балдардын билим берүү борборунда эмгектенип жатканына 9 айдын жүзү болгон. Ал балдарга билим берүүдөн тышкары кыргыздын салттуу маданиятын окуп үйрөнүп жатат. Музыкада тил жок демекчи, Аюму комуз мугалимдердин жардамы менен жарым жылдын ичинде кыргыздын машботой баштаган 10га жакын күүсүн чертип, өздөштүргөнгө жетишкен. Кыргыз маданияты аябай жагат. Комузу аябай кызыктуу болду. Ошондуктан үйрөнүп баштадым. Азыр машботой көйгүнлүү, бозу сарыкын, бара келбеси, чоң келбеси ошондой. Комузу менен мен кыргыз маданияты жөнүндө үйрөнүп алам деп ойлойм. Комуз күнүнүн урматына буга чейин республика боюнча күү аткаруу сынактары өтүп жыйынтыгы чыгарылган. Бүгүн бул күнгө карата Жумамүдүн Шералиев атындагы Нарын шаардык балдар искусство мектеби тарабынан борбордук аянтта майрамдык иш-чара өттү. Аталган мектепте 220 бала билим алса, анын 100дөн ашууну комуз бөлүмүндө окушат. Алар тарабынан кыргыздын залкар күөлөрү аткарылып, кала тургундарына жана меймандарына жагымдуу маанай тартууланды. Быйыл дагы ошо комуз күнүнө карата кылымдар үнү деген аттуу комузчулар арасында кароо сынак өтүп кетти. Өттү бүт ушу 7 дубандан тең катышты катышуучулар. Биз да буюрса ушул жактан 2 конкурсат катышып, ошо финалга жарап, анан 2 катышуучу катышып келдик. Буюрса бул конкурс, бул комузчулар кылымдар үнү деген кароо сынак, бул Самара Токтокуна эжебиздин 80 жылдыгына карата жана уюшулган кароо сынак болду да. Ошондой эле бул күнгө карата Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук маалыматтык китепканасында да комуз ички дүйнө жарчысы аталышындагы маданий иш-чара өттү. Иш-чарада катышуучуларга комуздун жаралуу тарыхы, залкар комузчулар тууралуу китепкана кызматкерлери тарабынан маалыматтар берилди. Таңшибер кыргыз комузу деген аталышта китеп көргөзмөсү уюштурулган. Бул китеп көргөзмөсү дагы 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгүндө комуз тууралуу маалыматтар камтылса, экинчи бөлүгүндө ушу биздин тарыхта калган комузчуларыбыз жөнүндө жана ушу комуз күүсүн изилдеген комузчуларды изилдеген изилдөөчү Балбай Алагушевдун дагы кыргыз күүлөрү китептери, анан кылымдардын кылдар аттуу китептери коюлган. Бул жөнүндө дагы бул жерде комузчулар жөнүндө кеңири маалымат берилген. Тарыхый маалыматтар боюнча комузду мындан 2000 жыл илгери Энесайда жашаган кыргыздар чертип, бүгүнкү күнгө жеткени айтылат. Күүнүн башы Камбаркан аталып, кийин комузчулук өнөр жамы журтка тараганы белгилүү. Бул улуу өнөрдү өнүктүрүп жайылтуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2019 жылдын 24 июлунда комуз күнүн белгилөө тууралуу жарлыгы чыккан. 2020 жылы 9 сентябрда комуз күнүн катары белгилөө тууралуу чыгарган өкмөттүн токтому менен бул күн жылга белгиленип келет. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.